Урматтуу достор, кечиресиздер, жана техникалык себептерден түзөй көрүштү. Азыр Ленин районунун тергөөчүлөрү келди. Биз азыр баягы эле номер 2 төрөтканадабыз. Эми моундай күндө, урматтуу достор, дагы кимде ким жаңы кошулуп аткан болсо түшүндүрүп өтөйүн. Техич экен. Анан бул жер кабыл алуу бөлүмү да. Бул жерге келсек бир эже тосуп, бул санитаркамын дейт, жарандарды киргизбей элдер мына суукта дирилдеп эшикте турат. Алды 1-2 саат мурда келип турган экен. Эми мындай суукта, ушундай акыбалда буларда боор барбы деген суроо да, жөнөкөй эле суроо. Булар адамбы, боор ооруйбу адамдарга? Адамдардын ден соолугу үчүн күрөшөбүз деп атат. Бул жакта адамдар суукта дирилдеп турат. Анан моундай кыштын кран суугу болуп атат, чыкылдаптым эле. Ушул жагдайда итиңди да эшикте калтырганда мындай орун жай бербейт да, мындай итти да эшикте койгонго мындай бир кепе салып бир нерсе кылып, итти да моундай суукта калтырган болбойт да. Эми биздин жарандарды, мамлекетибиздин ушул жашоочуларын киргизбей, бул жак эшигин дагы, бул жагында дагы бир эшик бар экен, аны дагы жаап алып, өздөрү ичинде футболкачан жүрүшөт. Азыр эми тергөөчүлөр келди, чоо жайын азыр сурайлык. Кандай болуп атат? Азыр ушул жерден акт каттап эме кылып коелу. Бул жакка ошол Ленин район тергөөчүсү келди. Ошол баракетаны бул жерде эч кандай эле биздиле эчке кубалап атат, сууктачы. Бул апаларыбыз суукта. Өзүңүз кандай диагноз менен ооруйм дедиңиз? Мен апластический анемия менен ооруйм. Онкобольной, Онкологический больницада гематология. Анан суукка туруп өтө үшүгөнгө да болбойт. Анан келиним толготуп калып алып келгенбиз бул жерге. Анан ошо бул жерге киргенге болбойт, бул жерге турбагыла деп эле эшикке кубалап. Анан эшикте үшүп калдык. Андан тигил эшигине барсак, аяктан да кубалады. Бул жерге такыр врачтар да, санитаркалар да, акушеркалар да киргизбей койду. Эшикке туруп тургула деп. Анан эшикте турганбыз, анан ошону менен 3 саат туруп калдык эшикте. Анан сурансаңыз не деди? Телефонуңузга чалып атат. Болбойт, киргенге болбойт, эшиктен күткүлө деди бизди. Бул жерге турганга болбойт, эшиктен күткүлө деп эле эшикте туруп атабыз. Анан могу жерден бул жактан столго отуруп турайын деп тиги жерден стол сураптырсыз. Анан ага да бербей койдубу? Могу оозто стол бар экен. Мен ош жерге да отурайын десем, а жерге да болбойт. Урматтуу тергөөчүлөр, кандай кылалы? Азыр мыйзам чегине баарын кабылабыз. Кагазыңызды бериңиз, арыз жазалы. Негизи мына жерди сиз эми мына жерде отурасыздар, Ленин районунун тергөөчүлөрү. Алдыңыздарда прокурорлор турат, Ленин районунун прокурорлору. Оң жагыңыздарда бир 100 метр жерде ушул номер 2 төрөткана турат. Ушул жердеги мыйзамсыздыкка көңүл буруп, бул жакка жарандардын укугун коргоп, бул жактан коррупция айтпай эле коелу ал жөнүндө. Элементардуу адамдарды мындай итке мамиле кылгандай кылбай, кичине могу жерге жакшынакай отургучтар туруп, ушул жерге кирип отуруп, элементардуу могу суукта кыйналбасын да, ошол нерсени камсыздап туруңуздар. Хорошо, мыйзам чегине баарын азыр чара көрөбүз. Азыр жүрүңүз, ичине кайсы дарыгер бүгүн дежурный да экен. Мына адамдар тамак алып келип атат могу жерде, мына. Бул тамактарды ысыгында ичиш керек, мына тамактарды. Анан айылдан келгенбиз, биз тамакты алып. Бул адамдар 2 саат Биз ай көчөдө калдык суукта. Бирөө караган жок, неге келдиң деген жок бизди бу жерде. Кызыбыз бүгүн эртелеп төрөгөн. Ого ыстык тамак керек. Апа сүт алып келиң, тамак алып келиң. Мына тамакты элементардуу азыр сиз милициясыз. Арызды мындай кылалы, арызды жаза бересиздер, аны 14 күндө карай бересиздер. Азыр мына кишилердин жарандардын тамак аштарын дежурный врачка айтыңыз. Азыр бардык тамактарды кабыл алсын, жарандарга ысыгында тамактар жетсин. Ошону камсыздап бериңиз. Эшикте тамак жеткизе албай аткандарды чакырыңыздар, берсин. Тамак алып келип келиндеринечи, ошолорду өздөрүнүн жеткирип берип коесуздарбы? Эмне киргизбейсиздер? Тамактар толук калбадыбы эшикте 2 сааттан бери? 2 саат калган жок, 2 сааттан бери ачып турат, алып атабыз. Кана алып атканыңар? Мына карасаңар, турбайбы? Албай атпайсыңарбы? Бергене тамактарды бериңиз. Тамактарыңызды бериңиздер, киргизип берет.
Функцияңыздар ушул да эмне үчүн шуну сөзсүз түрдө милиция келип айтыш керек? Милиция келбейли, биз жантан бери өзүбүз алып атабыз. Укпай атпайсыңар биз айтсак. Элдин баарын прогрессивдүү неметпей эле коюңуз сиз. Мына урматтуу министр мырза, эмне үчүн карабай атасыңар ушул экинчи роддомду? Эки болбой келген. Качанчы палата айтыңыз? Эжеке мындай кылалы. Палатасын Азыр бүтүн мына али. сиз Сегизде келген. 2-ден 4-кө чейин тик час. Саат 8-ден кечки 7-ге дейин 8-ден кечки 7-ге чейин адам иштейт. 2-ден 4-кө чейин тик час оңуз эжеке. Анан тик час убакта любой больницада деген тамакташпайт да. Анан биз азыр чуйский Сиз эмнеге таянып айтып атасыз ана тамак албайт деп? чуйскийди айтпады биз. Мен айтайын, сен кулак сал, кызым. Азыр айтам. Анан бүгүн биз деген 2 роддомду кабыл алып атабыз. Передача эмес, мына аялдарды көрүп атасыздар, Мына жана деген реанимациянын передачасы мен өзүм алдым. Реанимацияга дагы алып бардым. Дагы 13-чү палатага терезени ачып туруп, кимге деп туруп, алып туруп кеттим. Андан кийин силер передача Силер албаган үчүн жарандар айнектерден берип жүрөт, баарысы кыдырып айнектерди. Мен о жакка баргыла Эми аяка- приемныйга ошого бардым. Анан Төрттө барган терезеңе бардым, мен сизди көргөн жокмун. Мына бул бала да губак менен. Мына бир бала келди. Аныкын алып калдым. 13-чү палатаныкын алып калдым. Реанимациянын 2 Муналарды алып калыңызчы. Анан Сиз азыр мен жазып алып калам, алып барып берем. Мына боякта канча келин отурат. Ошолордун баарын принимать этип атпайбызбы? Мына тихий часта Азыр мен кагаз алып жазып алайын. кагаз алып келиңиз, жазыңыз. Кагаз алып жазып. Тамак берчүлөр баарыңыздар алып келиңиздер тамагыңызды. Мына тамактарын бере албайм, муздак ысык тамак өзү ушунда жетпейт. Кагазыңызды Мен алып бу жерге келген билгеним жок. Сиз оңуз бу жерге келген жок эже. Мен бу жерге келгеним жок. Келдим деген. Жок, тиги жагына барып атат, тиги жагына. Эмне үчүн жаап алдыңар? Ал жак тихий час. 2-ден 4-кө чейин. Дежурный врач не кылат тамак жеткизбей? Ошо жерге Мен туруп. санитаркалар не кылат бул жерде? Сиз журналист мындай. Жок, мен о журналист дегеним жок. Кара да менин кызым. Мен келбегенде эшикте адамдардын баары эшикте калмак экен. Жок, журналисттерге сүйлөтүп экен, башка адамга сүйлөгөнгө болбой. Дежурный врач бүгүн 2 роддомду принимать этип атабыз. Дежурный врачтар тяжелый аял бар. Ошо жакка Бүгүн кечке канча адам кабыл алдыңар? журналды. Мына бул жерде көп болгон аялдар айтып атат. Канча киши бүгүн келди бул жерге? Келинди алып келгенде 3 саат болду. Андан кийин бир экөө эле келди. Канал бар. Айтсаңыз. Кел ой. Неге Эже кел, алып кел. тамактарды алып Тамактарды бергиле. аты жөнүн жазып алып бергиле. Кубанова Айзада, 2 палата. 3-чү палата Кубанова Айзада. Кубанова Айзада. Мына Төрткө чейин ушул жерде туруш керек экен да адамдарчы. тиги Мына тамактар тамак алгандай ар биринде пакет. Мына жагына да жазып. Кана баягы кыйын болуп аткан медсестра каякта чакырбайсыңарбы? мына кел, оны. 3 палатада. Кийинки ким бар дагы? Кел, тамактарды бергиле. Кана, эжеке бергил. 4-чү палата Тойгонбаева виза. Биринчи этаж. Же Розалдын 4-чү палатасы бар. Патология. Патологиянын өзүнүн эшиги бар да ошо жакта. Ой, ачпай атат аны. Патологияны бул жерден албайбыз. Патологиянын өзүнүн эшиги бар, өзүнүкү бар. Ачпай атат экен, не кылат ал? Бассаңар азыр 4-тө ачылат. Патологияга барып албайбыз. Өзүнүн мына эшиги бар. 30-чу. Кайсы палата? 30-чу палата, биринчи этаж. Алда тетиги зданияда. Ошол жакта өзүнчө эшик бар. Жок, силер кабыл алгыла да каяктан барат эми аяка? Айлана журналист, ал башка отделение, прием передача эмес. Мен бул жерге келгендерди алып калам. Жок, ал төрөгөн келин да, ал Төрөгөн төрөгөн келин келин. ошол жак ачылды уже 4 болду. Мына мен бул зданияныкын алып калайын, Кана, ошол жак качуу эшиги өзүнчө. Аяктын эшиги өзүнчө. Мен передача эмес. Алыңыз моларды, алыңыз. Эженикин алып коем. Ала бериңиз да тиягын. Жок, буту каттыңызчы. Эже, алып берсеңиз. Эмнеге мынча коркушат булар? Коркпойлу бояктын баары аялдар жылаңа түшүп атат. 5-нчи отделениеде экен, палатасын билбейбиз. 5-нчи отделение жок бизде эжеке. Азыр ошонто айтканбыз. 5-нчи палата. Канада о. Атын айтыңыз. Тилягова Мыскал. Мына. Анда то журналист келет, то башка келсе, анан баарын кабыл алып берели да. Бизде 5-нчи палата. 5-нчи палата Тилягова. Тилягова Мыскал. Тилягова. Жок, оокат не муздап калсынбы 4кө чейин? Тилягова. Эми бул биздин приказ эмес да. Кимдин приказы? Тихий час деген бар бизде. Тихий часта могу жерде дежурда турган санитаркалар эмне кылат? Жана сүйүнчүгө келгенде эле келсеңер, сүйүнчү аласыңарбы, ошондой эле алсаңар. Сүйүнчүнү тым эле чуркап чыгып алып чыгып турбайсыңар, ошондой алгыла.
Сүйүүчүгө жараша кызмат кылыш керек, чынбы? Ondan keyin 2'den 4'e çeyin. Eski 7'den giymiş. Ertenden 8'e çeyin gelmemizler. Сүйүнч алганда айла алыңыздар. Мына эми урматтуу тергөөчү кызматкери, бул жерде Акылбек Жапаров баягыда айтпады беле? Ар бир жерде оорукананын кире беришинде илинип турсун, акысыз көрсөтүлүүчү кызматтар деп. Азыр сураңыз, эмне үчүн илбей атат булар? Бизге жооп бербей койду. Сиз сурасаңыз, балким сизге жооп берет. Такылдатып алып сурап бериңиз бизге. Биз билгибиз келет, мына жарандар билсин. Азыр 13 миң сом дагы бул жерден бир келин келди. Туксаңыз? Окусаңар болот. Бул жерде терроризм деп турат, байке. Бизге терроризмдин кереги жок. Билинип турган, мен кече окугам. Неге алып койдум муну? Чакырыңыз, илсин. Кайсы кызматтар бизге акысыз болуп туруш керек? Эже. Гезе бери. Эже. Бизге тил укпай атат. Сонун болбоду. Сиз турбады эле, бесплатно депчи. Төрөт бесплатно деп. Кана ошо кагазыңар? Кана? Men bugün geldim. 13 миң сом сурапсыңар бүгүн бир эжине. Ошону илип койсоңарбы? Мен кече көрбөдүм беле. Siz bunday faktını aytыңыз, жөн эмне болуп атат? Жалган айткан жок, мына эл күбө бул жерде. Ким сураптыр? 13 миң сураптыр операцияга. Мен билбейм, мен сураптырмын. Акысыз деген неге жок? Сурабайсыз. Мына милицияны да укпай атат. Буларчы. Ачсаңыз. Аялдар төрөгөн келгенде бекер төрөйбү эже? Мына көрдүңүзбү? Милицияга мамиле кылып атат. Биз айтпай эле коелу эми. Хорошо, мыйзам чегинде чара көрөбүз байке. Жок, азыркы мыйзам чегинде көргүлө да, мыйзам. Сиз арыз менен кайрылыңыз. Жок, сиз бизге билип бериңизчи, биз арыз менен деле кайрылбай эле коелу. Бизге билип бериңиз. Көрдүңүзбү? Биз сизди токотпой атат, бизди Эже. Эже. чакырыңыз анда. Мына кайерде илинип турду эле, кече көрдүңүз беле? Акылбек Жапаров күпүлдөдү эле баягыда, тим эле министр, ой, могу жерде илинип турсун акысыз кызматтар деп. Кана ошол бизди го мейли журналист экенбиз, биздин тилибизди укпайт экен. Килтейген Кыргызстандагы экинчи киши деп аткан Акылбек Жапаровдун сөзүн укпай атсам да, бул да экинчи роддомго эмне деп сөз айтабыз? Жакшы, сизди Кудай жалгап чакырып бергени сонун болуптур да. Бала кетен сени укпай атат, ана башканы угабы. Мына тергөөчү өзүңүздүн эми бир эмеңизди, күчүңүздү көргөзүңүз эми ушул фактыларды тиркеп, чекчейтип туруп ушуларга чара көрүп. Сага ушундай мамиле кылган, бул эмне кылган? Ушундай мамиле кылган эмнеси? Азыр биз тергөөчү милициябыз менен баратабыз. Негизи ушундай оперативдүү иштеш керек биздин тергөөчүлөр. Мына бул жакта тамак аштарды бул жактан да кабыл алыш керек эле негизи. Бул жактын эшигин таптакыр жаап алышкан эле да, жанач. Эми ачыптыр мына. Саат 4 болдубу? Алтын калды. Мына эми ачыптыр. Бул жагында дагы илинип туруш керек эле. Төрөт акысыз деген, операция акысыз деген илинип туруш керек эле. Бул жак ачык экен. Бул жак дайым ачык болуш керек негизи. О, Сураңыз, эмнеге жабып коюшту? Patologiya. Эже саңызбы? Мына могул жакта информация деп турат. Бул оорулуулардын списоги экен. Кана бул жерде баягы Акылбек Жапаровдун акысыз болуш керек деген талабы. Бизди го мейли журналист эле укпай атат. Акылбек Жапаровду укпай атат го булар. Анда азыр үйгө Экинчи төрөт үйү. Кара эштен киресиз. Мен кара эштен кирип туруп 5-палата патологияда жүрөсүз. Токтосоңуз байке. Кечиресиз. Атым Улукбек байке, мен журналистмин. Сизге келинчегиңиз төрөдүбү? Нелерди алып кетип атасыз? Печка жылыткычпы? Не жок бекен бу жакта? Жок,
Мурзак деп атпайбы? Мурзак? Бүгүн эле жана эле келдик. Мо бумага эмне алып келдиңиз? Буга керек келди. Өзүнө азыр колдонгон. Мына больницада кайсы продукциялар менен камсыздандырылды? Элементардуу эми бумаганы дагы үйдөн ташып келип, жылыткычты да үйдөн ташып келеби? Мына урматтуу министр. Рахмат байке. Кайсы палата сиздики, кечиресиз? 5-чи палата? 5-чи палата патология. Патология. Az. Kim beklitti? Зал ожидания ачып койбоду эже күн суукта. Бердичи, мен уксаңыз, мен загрузканы ачкандачы, сейчас минуточку. Мы это түн айнекти талкалап салышты тигине. Тарсылдатып жиберишип дейт айнек. Ачпасаңар сонда кылат да. Эмне кылат? Берди болсо, мен талкаласам, муну да талкалап Мурзакты, пожалуйста, эже. Тиги жакта жаап койгула. Зал ожиданияны ачып койгула, монда күн суукта эже, хорошо? Второй этаж, 14-я палата. Бул жак бирөөдүн жеке менчик бизнеси, бул жерге бир бөлмө берип коюптур. Эмнеге бул бөлмөнү ким берди буларга? Бул мамлекеттик мекемеде. Мамлекеттик мекемеде бул жерде сүрөт чыгарган, балдарды сүрөткө тарта турган, мында кабинет кылып коюптур. Кимдики бул? Главврачтыкы. Ушуну дагы буга дагы бир көңүл буруп коюңуздар. Эми тиги жагын көрөлү, тиги дарыгерлерди сурайлы. 5-чи патологияда жылыткыч алып ташып атат. Бу жакта дагы бирөө жылыткыч көтөрүп келет. Салам алейкум байке. Мен сук келген бияк больница. Каяктан алып келет атасыз муну? Кимдики бул? Меники. Үйдөн алып келет атасызбы? Больницага. Адамга. Кайсы палатага? Билбейт алсаң. Мына жылыткыч ташып кетип атат. 37 миллиард бөлүнгөн биздин медицина тармагы. Медицинага 37 миллиард жылына бөлүнөт экен. Элдер жылыткыч көтөрүп, өзүңүздөр көргөндөй жылыткыч ташып жүрөт. Ача экен, главврач ким экен? Дежурный врач ким? Бесплатно деген эмеңер бар эле го, төрөөгө келгендер бекер төрөттүң. Ошону эмеңер илип койсоңор болот. Бияқта бар экен. Неге буяка койбодуңуз? Сизге кириңиз, биздин арыз боюнча аласызбы, албайсызбы? Бизди арызыңызды ошо. Кирели? Жок, сиз кирбейсиз, сизди киргизе албайм мен. Неге? Ооба, ошол жака барасыз, жогору жактан аласыз, билем мен силерди. Урматтуу милиция, эмне дейсиз буга эми? Барасыз, жок, мен киргизе албайм. Анда сиз да чыгыңыз, жүрүңүз, анда ошол жактан чиновка жазасыз. Бияка азыр бизде карантин болуп атат. Жогору жактан кагаз түрүндө алып келесиңер азыр. Кана сиздин маскаңыз? Мен азыр прием алып атам, мен да чечингенге убакыт бербей атасыңар силер. Биздин тергөөчүнүн да мени да кошо чыгарып таштады. Эмне дейсиз эми? Сөз жок. Качан бизде мамлекеттин өнүгө турган бир 3 белгиси бул сот системасы, билим берүү тармагы, медицина тармагы. Бизде ушул 3 акыбал менен биздин өнүккөнүбүздү, өсүп аткандыгыбызды баалап койсок болот да. Анан медиктердин жагдайы, айлыктары жакшы эле көтөрүлүп атат. Анан жана сүйүнч алгандай чуркап чыгышса сонун болот эле. Передачаларды да ошондой алып турса. Кандай кылдык? Азыр биз жазабызбы? Кыскача эле кылып жазып койсок болобу? Ошондой кылып коелучу анда. Кана кагазыбыз. Муну сиз кармаганча туруңуз анда. Бул жакты тартпаңыз керек, арызды. Негизи мен сиздерди чакырган жокмун өзү. Булар жок. Булар чакырып кайра өздөрү моунда утулду да. Мени тартып чакырып коет, ошол арызды. Биз экинчи төрөт үйүндө турабыз. Жок да жанында. Төрөтү барбы? Ошол да жок болуш керек да. Түзөтүбүздү жок. Барабы. Намаз деп, ташылган, что бияка тишкеге. Бул жак тартпаңыз эже. Мындай эле байкени тартсаңыз. Ооба, сизде тарткан жок. Жок, арызды тартпаңыз.
Bizde 5 derece çok yok. Күтүү залындагы мыйзам бузган жагдайды көзөмөлгө алып бериңиздер деп атайын. Экинчи төрөтүүндөгү күтүү залын жаап алгандыгы алгандыгына укуктук баа Faktlar gördünüz, gördünüz. Kaç eder bu faktlar? Жалган эмени көрдүңүз го мына бүт адамдар көрдү. Түшүндүм мен. Ne oldu senin gençliğin durup durup? Elçin yürüyeydi. Ama kaçsam ne yapar? Alo. Yes. Evet. İçinde? Buna. Tamam. Siz kimde götürüyorsunuz? Siz kimde götürüyorsunuz? Bizde бұл жерде только беременна отырады. Мен дежурный врачмын. Беріңіз ровода сіз алдыңыз ба арызыңызды? Мына. Эми. Бізде бүгін азыр чүйдің аялдарын алып жатамыз. Бізге аябай тоскоолдук жаратып атасыңар. Бүгүн Чүйдің больницасы жабыктыгына байланыштуу. Мен сөзүмдү бүтөйүн. Эртең менен бери 4 жаран келиптир силерге. Анан чүйдүн алып атабыз, биз 75 алып айтпайбыз. Сиз таныштырыңызчы биздерди. Атым Улукбек, фамилиям Карыбек. Сиз эмне боюнча келдиңиз? Биздин арыз боюнча. Биздин арыз Мен жаран туугандарыбыз бул жакка жаткандыгына келдим. Анан эшикте иттерге мамиле кылганда, адамдарга мамиле кылгандыгыңарды көрүп чыдабадым. Монтип азыр футболка чаңген сен 15 мүнөт эшикке тургулачы. Адамдардын ден соолугун кам көрөсүңөрбү? Сутка менен иштеп атабыз. Тургулачы 15 мүнөткө. Адамдар бул жерде пенсионерлер отурат. Жаш балдар отурат күтүп. Анан чыгып алып какаясыңар баарын монтип алып, министрлер баш болуп алып. Какайбагыңар. Сиз азыр элди медицинаға каршылыгы эл көрүп атат силердин акыбалыңарды. Азыр мындан кийинки биздин дагы түнкү ночь впереди. Анан Чүйдүн роддомун бүгүн кабыл алып атат. Сиз отуруп алып бул жакта баарын паникага силер паника болуп атасыңар. Мен сизди чык деп азыр айта алам. Айта албайсың. Сизге арыз барбы? Жазыштырбарбы? Жаздым. Эмнеге чара көрбөй атасыз? Ким жазды? Биздики, биз Силерге жазып атабыз. Сиз чакырдыңбы? Биз жазып атабыз. Анан бизден дагы жогору жакта дагы приказдар бар. Биякта, тока боюнда барлар гана отурат. Ким айтты? Ушундай бригад бар. Жүгүлүп окуйт. Ким айткандыгы болсо, эртең келесиз администрацияга. Жазууну окуйлу? Барып ошол жакта чечесиз. Мына урматтуу министр мырза. Министр айым, көрдүңөрбү өзүңөрдүн кызматкериңерди? Силердин врачыңар ушинтип мамиле кылып атат. Чыгып кеттиңби ошондо бул кишилер эшикке чыктыңбы? Чыгыш керек. Ким айтты бул сөздү? Чыгыңыз, бул жакта тока Бул сөздү ким айтты силерге? Бул сөздү силерге ким айтты? Бүгүн чүйдүн аялдарын алып атабыз биз. Кана бир аялыңар. Сиз тоскоолдук кылып аялдын толгоосунда качырып атасыз. Ызылдап атасыз. Силерге ким айтты бул тапшырманы? Мен сизге жооп бербеймин. Жооп бересиңер силер, милдеттүү түрдө билесиңер. Жооп бере турган менен жогоруда адамдар бар. Ошолорго суроону бериңиз. Анда силер жогорудагылар Мен дагы силер айтсаңар,
Булар угат экен. Мына адамдар эми коркконунан мына жерде отурган адамдар отура албай буяка тура калып атат да. Отургула, силерди чыгара албайт эч ким. Жакшынакай келип, бул жака жакшынакай отургула. Мына ызгаардуу суукта бул жарандар отура турган жер. Анан азыр көрдүңүздөрбү? Мына тергөөчү көрдүңүзбү бул мамилени? Көрдүңүзбү? Таң калыштуу болуп атат. Өзүңүз көрдүңүз, кылайт. Монтип чыккыла деп. Отуруңуздар, апа, буяка келиңиз, отуруңуз, коркпой эле. Мына отургучтар турат жакшынакай, отуруңуздар. Мына ушул ызгаарда чыгар деп атат. Мына жаңы келген министр күпүлдөп медицинаны кыйратып атабыз деп айтпай эле койгула. Силердин медицинаңардын акыбалы мына ушул босогодон башталат. Варатаңардан башталат силердин медицинаңардын акыбалы. Анан силер чыгып кыйратып атабыз, биз жыргатып атабыз, элди бой ден соолугуна аябай кам көрүп атабыз дебей эле койгула да. Силердин жүзүңөр дал ушул жерден көрүнүп атат. Чыгып адамдарга жасап аткан мамилесин, дарыгердин поведениясын көрдүңөр өзүңөр. Биз эмес милицияны тоготпой атат. Анан кийин эми башка сөз жок. Мен дагы сөз берем, урматтуу көрөрмандар. Дал ушул төрөт бүйүнө биз өтө внимание кылып, көңүлүбүздү өтө бул төрөт үйүнө бурабыз. Кимде ким ушул жактан ушундай кордук көрүп, ушундай итке жасаган мамилениге күбө болгон болсо, кайрылгыла бизге. Биз мындайларды министрге алып барып, көзүнө көрсөтүп, министрдин өзүн жетелеп келип ушул жерге маселени коюшубуз керек. Министр ушул жерде эшикте эл менен кошор, саат 2-ден баштап 4-кө чейин 2 саат техникасы ошол эшикте турсун. Анан кийин бул дарыгерлер чыгып жарагандай короңдосун. Мына эгерде Кытайда же Японияда же ушундай бир өнүккөн өлкөлөрдө ушундай мамиле кылса, атууга кетпейт ушул дарыгерлерчи. Ушундай мамилеси үчүнчү. Мамлекеттик кызматкер деген бар. Биз го мейли, биз бир ээн баш кеп жебеген бир адам экенбиз да. Ээн баш экенбиз. Мындай булардын тили менен айтканда мындай цивилизациясын, булардын мамлекеттик этикасын биз түшүнбөйт экенбиз да. Бул мамлекеттик кызматкердин этикасычы. Ушундай көрөрмандар эми эгер бул жерди жаап иштейткан болсо, мына ушундай биздин кичинекей балдарыбыз, карыгартаңдарыбыз эшикте сароору болуп саргайып күтүп отуруш керек экен суукта. Уят эле. Сизди не деп атпадыңыз? Эртең менен бир күпүлдөп айтып аттыңыз эле. Келинчегим эмеде роддомго кирген, эч ким карабай атат дейт, эч ким келбей атат дейт. Толготуп атат. Сасам кыйналып. Ошо эч ким келбей атат. Мен кайта бул жерде айтып атам, карап коесуздарчы деп. Карайт. Ооба дейт. Жок, бирок эч ким келбей атат. Сиз пул берген жоксузбу? Жок. Ошончо карабай атат. Бул алынган убакта болду. Ордону коалай. Отурам дейм, эч ким карабайт. Кайра чалып атат, бирок эч ким карабайт. Төрөт бекер экенин билесизби? Ооба. Мына урматтуу көрөрмандар, эми буюрса дагы бул жактагы жагдайды бат-баттан келип чагылдырып турабыз, көрсөтүп турабыз. Бирок бул жерден элди кууп чыга албайт. Бул сөз беребиз сиздерге. Бул боюнча министрге дагы барат окшойбуз. Өз министрге бара турган жагдайлар болуп атат. Бир топ медицинадагы акыбал боюнча мына онкологиядан көтөргөнбүз. Онкологиядагы жагдай дагы деле жолго салынбай атат да. Кыргызстан тарыхында бир дагы онкологиянын жетекчисине кылмыш иши ачылган эмес экен да. Бир статья менен жумуштан кеткенин көрө элекпиз да. Бирок ал жакта коррупция жок, ой сүттөн аппак деген болсо ал адамдын мындай бир жакшылык көрбөй өтөт го дейм. Акыбалды көрдүк, көргөзгөнбүз сиздерге.
Ошону кече зам министр айтыптыр. Кактус деген булардын бир атайын медиасы бар. Собственный ал жакка акча төлөп мындай бир эме кылып алган. Саламат сактоо министрлигинин эле ушул мактап жанагындай биздин пактакор депутаттардай пакта коюп турат ошол медиа. Анан ошол жакка зам министр айтыптыр. Ой, биз ал журналисттин ишине байланыштуу эмес, өзүбүздүн планыбызда болгон текшерүү жүргүзгөнбүз онкологияны. Дегенде мындай депчи. Буюрса биз сөзсүз түрдө аны дагы чагылдырабыз, онкологияга дагы жагдайлар иликтенип атат. Буюрса биз аны көтөрөбүз. Медицина тармагы боюнча, төрөттөгү жагдайлар боюнча, балдардын акысыз дарылануусу боюнча, майыптардын акысыз дарылануу боюнча, пенсионерлердин акысыз дарылануу боюнча жагдайлары мамлекеттик кепилдик программасында так көрсөтүлгөн. Ошол жагдайларды да буюрса дагы алып чыгабыз, көрсөтөбүз дейбиз. Качан медицина оңол боюнча биздин тилибиз тыйылбайт. Биз министрге дагы бара турган жагдайлар бар. Оштогу инфекционный дагы акыбал боюнча дагы шейшептери 2 жылдан ашып кеткен шейшептер, марлы болуп калган шейшептерди биз ала келгенбиз. Аны дагы министрге алып барып беребиз буюрса. Ошол бар болуңуздар. Дагы чагылдырып турабыз.